Урматтуу Москва шаарындагы эмгектенип жаткан мекендештер, сиздер үчүн документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беребиз. ННН, СНИЛС, медкнижка, справка, перевод паспорт, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрация, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде срогу бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып беребиз. 1 айда 1 базасын текшерип беребиз. Базадан чыгып кетсе, кайрадан киргизип беребиз. Байланыш номер +7 968 489 16 35. WhatsApp'tan кайрылсаңыздар болот. Израиль Иранга сок курду. Израиль 1 октябрдагы массалык чабуулга жооп беретинде Иранга сок курду. Бул тууралуу BBC жазды. Израиль 1 октябрдагы баллистикалык ракеталык чабуулга жооп беретинде жергиликтүү убакыт боюнча ишемби күнү эртең менен Иранга кол салды деп жазат BBC. Тасним агенттиги да Тегеранда бир катар жардыруулардын үндөрү угулганын кабарлады. Өз кезегинде Израилдин коргоо күчтөрү Ирандагы аскердик буталарга так соккуларды жасап жатканын жарыялап, миссия аткарылды деди. Израиль бунун Ливандагы бейпилдик күчтөрүн кайрадан аткылады. Израилдин коргоо күчтөрүнүн аскерлери Ливандын түштүгүндөгү бунун тынчтык күчтөрүнүн мүчөлөрүнө угуп атышты. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Жарыяланган кабарга ылайык 22 октябрда Духейра конушунун жанындагы чепке жайгаштырылган бейпилдик күчтөрү Ливандын аймагындагы имараттарда жүргөн Израилдин аскерлерин байкашкан. Израиль аскерлери алардын байкаганын билип калгандан кийин бейпилдик күчтөрүн көздөй аткылышкан. Жыйынтыгында бейпилдик күчтөрү израилдиктердин аракеттеринин улам өз позициясынан чегинүүгө аргасыз болгон. Бул Израилдин буунун күчтөрүн биринчи жолу аткылаш эмес. 10 октябрда буунун Накурадагы штаб-квартирасында израилдик танк байкоо мунарасын аткылап, андан 2 адам жарадар болгон. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Протездүү, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, Нахимовский проспект метросу, Сивашская көчөсү 7 корпус 2. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. Садыр Жапаров Медина шаарындагы пайгамбардын мечитинин имамы менен жолукту. Президент Садыр Жапаров 25 октябрда Медина шаарындагы пайгамбардын мечитинин имамы шейх Салах бин Мухаммад Аль Будейр менен жолугушту. Бул тууралуу президенттин администрациясынан кабарлашты. Маалымдалгандай, анда диний билим берүү жана руханий байланыштарды чыңдоо жаатында кызматташуунун келечеги менен кошо маселелердин кеңири чөйрөсү боюнча пикир алмашуу болду. Ал ар бир мусулман үчүн Мекке жана Медина шаарларынын ыйыктыгын баса белгилеп, Кыргызстандан жылына Мекке, Медина шаарларына ажылык зыяратына 6000 киши барса, 50.000 киши умра сапарына барып жатканын айтты. Жапаров Аль Будейрдин Мединадагы пайгамбарыбыздын мечитинде имам катары 27 жылдык кызматын белгилеп, диний агартууга кошкон салымын жогору баалаарын айтып өттү. Президент имамдын сапары кыргыз алымдарына, дин кызматкерлерине пайдалуу болоруна жана алар анын тажрыйбасынан баалуу билим алаларына ишеним билдирди. Салах бин Мухаммад Аль Будейр өз кезегинде мамлекет башчысына жылуу кабыл алгандыгы үчүн ыраазычылык билдирип, Сауд Аравиясынын королу Салман бин Абдулазиз Аль Саудтун жана Мураскор Ханзада Сауд Аравиясынын министрлер кеңешинин төрагасы Мухаммад бин Салман Аль Саудтун атынан саламдарын айтты. Ал Кыргызстан менен Сауд Аравиясынын ортосундагы кызматташтык стратегиялык мүнөзгө ээ экенин жана билим берүү, саламаттыкты сактоо, дин жана кайрымдуулук долбоорлору жаатында эки тараптуу өз ара аракеттенүүнү ыраттуу тереңдетүүгө багытталганын белгиледи деп жазылат маалыматта. Турага Шакиев гимн тууралуу. Мындай өзгөртүүлөр башка өлкөлөрдө да болуп келет. Бүгүн 25 октябрда Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев мамлекеттик гимнге өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушун көтөрдү. Парламенттин басма сөз кызматынан билдиргендей, бул тууралуу төрага Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына жана анын биринчи жетекчиси Иманалы Айдарбековдун 140 жылдыгына карата Жогорку кеңеште уюштурулган салтанаттуу иш-чара учурунда билдирди.
Гимн мамлекеттик же социалдык бирдиктин символу катары кабыл алынган салтанаттуур. Андыктан мамлекеттик гимн бардыгы ырдап, аткара алгыдай жалпыга бирдей ыргакта болушу керек. Тагыраагы 5 жаштан 90 жашка чейинки өлкөбүздүн жарандары кайсыл учур кандай кырдаал болбосун оңой ырдап кеткидей жазылышы зарыл, деди Шакиев. Ал муну менен катар башка өлкөлөрдүн мамлекеттик гимндерин да мисал кылды. Биздики буга чейин да өзгөртүлүп, текстинен бир куплети толук алынган. Мындай өзгөртүүлөр башка өлкөлөрдө да болуп келет. Андыктан эгемендигибиздин негизги символу саналган гимнибиздин текстин да кайрадан карап чыгып, бүгүнкү күндөгү чакырыктарга жана өлкөбүздүн өнүгүү багытына ылайыктап, элибиздин мекенчиликке жана өнүгүүгө карай үндөгөн өзгөртүүлөрдү киргизүүбүз кажет, деди төрага. Ошондой эле ал текстин иштеп чыгууда коомчулуктун кеңири талкуусуна коюлуп, акын, тарыхчы, окумуштуу композитор өңдө тиешелүү адистердин кароосунан өтөрүн билдирди. Москва шаарында мигранттарга электрондук күбөлүк берүү пландаштырылууда. Орусиянын Москва шаарында жүргөн мигранттар 2025 жылдан баштап электрондук күбөлүк менен жүрө баштайт. Мындай маалыматты шаар башчысы Сергей Собянин билдиргенин орус басылмалары жазып чыгышты. Анын айтымында, бул пилоттук долбоор болуп, эксперимент катары жүргүзүлөт. Мындай күбөлүктөр чет өлкөлүк жаран тууралуу бардык маалыматтарды камтыйт. Анда мигранттын Орусияга келген күнү, биометрикалык маалыматтары, иштеген жери, шаарда убактылуу жашоого уруксат алган каттоосу сыяктуу маалыматтары болот деп белгилеген шаар башчысы. Беле кетсек, Москва шаарында мыйзамсыз миграцияга байланыштуу рейдтер жүрүп, миңдеген жарандар депортацияга дуушар болгону айтылган. Ал эми Орусиянын мамлекеттик думасы пленардык жыйында миграциялык мыйзамдарга өзгөртүү киргизген 3 долбоорду биринчи окууда жактырды. Бунун баш катчысы Путинди Кара деңиз боюнча сүйлөшүүгө чакырды. Бунун баш катчысы Антонио Гутерриш менен Орусиянын президенти Владимир Путин Казанда БРИКС саммитинде эки тараптуу жолугушуу өткөрүштү. Бул тууралуу БУнун басма сөз кызматы билдирди. Жолугушууда Гутерриш Украина маселесиндеги позициясын дагы бир жолу баса белгилеп, өлкөнүн басып алынышы БУнун уставына жана эл аралык мыйзамдарга каршы келерин айтты. БУнун баш катчысы ошондой эле Кара деңизде кеме жүрүү эркиндигин сактоонун маанилүүлүгүн белгилеп, сүйлөшүүлөрдү улантуу зарылдыгын белгиледи. Башкы катчы бул маселе боюнча сүйлөшүүлөрдүн улантылышын толугу менен колдойт жана Туркияга терең ыраазычылыгын билдирет деп айтылат билдирүүдө. Лидерлер Украина маселесине кошумча катары жакынкы чыгыштагы кырдаалдын курчушуна да токтолушту. Газада жана Ливанда ок атышууну токтотууга жетишүү, ошондой эле аймактагы чыр-чатактын мындан аркы күчөшүнө жол бербөө зарылдыгына өзгөчө көңүл бурулду. Казанда Владимир Путиндин төрагалыгы алдында БРИКСтин 16 саммитинин кеңейтилген жыйыны өттү. Саммитке БУнун баш катчысы Антонио Гутерриш баш болгон 22 мамлекет башчысы жана эл аралык уюмдардын 6 жетекчиси катышты. Путин Орусияга Түндүк Кореянын аскерлери келди деген маалыматка комментарий берди. Орусиянын президенти Владимир Путин БРИКС саммитинен кийин өткөргөн маалымат жыйынында Түндүк Кореянын аскерлери орус армиясына кошулду деген кептерге жооп берди. Путин саммиттен кийин берилген бул суроого так жооп берген эмес. Ал Түндүк Корея менен түзүлгөн келишимден күмөн санабай турганын гана кошумчалаган. Түндүк Корея менен болгон мамилебизге келсек, өзүңүздөргө белгилүү болгондой стратегиялык өнөктөштүк келишими ратификацияланган. Биз Түндүк Кореянын жетекчилиги мамлекетибизге олуттук карайт деп эч качан күмөн санаган эмеспиз. Ал эми эмне кыла турганыбыз биздин иш, деген Путин. Буга чейин Орусиянын мамлекеттик думасы Түндүк Корея менен стратегиялык өнөктөштүк келишимин ратификациялаган. Бул эки өлкөнүн аскердик альянсын бекемдейт. Ага үстүздөгү жылдын июнь айында Путиндин Түндүк Кореяга сапары учурунда мамлекет башчылары кол коюшкан. Бул келишимдин 4-чү беренесинде альянстын мүчөсүнө кол салуу болсо, ага аскердик жардам көрсөтүүгө уруксат берилет. Wall Street журнал басылмасы орусиялык мурдагы чалгын кызматкерине шилтеме жасап, келишимде Түндүк Кореянын аскерлерин Украинага жөнөтүүнү камтыган жашыруун пункт бар экенин жазган.